Ассаламу алейкум жалпы кадырман кыргызстандыктар, биздин каналдын көрүүчүлөрү. Жалпы Москвада жүргөн мекендештер, чет өлкөдө жүргөн мекендештер. Бүгүн 18 март. Бүгүн жума күн. Ыйык жума күнүңүздөр менен туугандар. Авиакассадан балар боюнча тааныштырып коеюн. Ичкерисинен кирип сурап чыктым. Мындай 1-2 күндүк билеттер мисалы. Бүгүн ала турам болсом, 3 күндөн кете турам болсом, ошо билеттердин баасы бирдей эле экен. Алыс каралыктагы билеттер деле бирдей экен. 15500, 14500, 16500 туугандар. Билет балар ушундай экен авиакассалардачы. Москвага. Обратно берака келгени 11000, 10000, 12500, 11500 сындай экен туугандар. Авиакасса боюнча билеттер. Зайнатта турабыз, валюта курсу боюнча да тааныштырабыз. Биздин видеого лайктан басып туугандар, подписаться деген кнопканы басып коюңуздар. Ош шаарында ушундай жаан-чачын болуп жатат. Саат канча болуп калды экен, бир карап коелу. Саат 2-ден 30 өтүп калды. Мына ушундай валюта курсуна келип калдык. Рубль канча болуп атат деп ойлойсуздар? Рубль Ош шаарында 900, казак теңгеси 0.17, рубль 0.90. Мына ушундай туугандар. Келип калдык. Доллар 97 ойдон турат. Көрдүңүздөр. Ана. Эми бул валюта деген нерсе, бул эми 20 мүнөт сайын, 10 мүнөт сайын алмаштырат. Билесиздер. Ар дайым көрүп тура бериңиздер. Ушундай абал.